Москвага келет элем деген достанышка барга жөнөтүп койгула. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан келе тургандар ушул видеону көрүп койсун. Биринчи эле келгенде ушул документтерди кылыш керек болуп калат. Текстиш биринчи выход жүргүлө, көргөзүп коеюн. Госуслуги иненен Синелс полный документтерди кылып берет экен. Сим карта дагы ушул жерден алсаңыздар болот. Анан банковский карта дагы беришет экен бул жактачы. Негизи келгенибизге 10 күн болду. 5 сим карта чындыгында кыйналдык. Ушул жактан келип өзүбүздөн алдык. Мына бул жакты көргөзүп коелук. Торговый центрден деле кирип кетсеңиздер болот. Экинчи кабатка биз наркы четинен жолду көргөзөбүз. Парковка машина менен келе тургандар аябай көп. Каратып коюңуздар. Мына ушул жерден кирип кетесиздер. Мына караңыздар. Экинчи кабатка чыга беребиз эскалатордон. Амина ачуу үчүн негизи ушул документтер керектелет дейт. Азыр толугураак биринчи бул жака келгенде эмне документти берсе ушуларды ачат. Толугураак дагы видеонун жүрүшүн айтып беребиз. Биринчи дейт правильно дейт, биометрия ачып беребиз дейт. Экинчи госуслуги кызматы бар экен, ачып берет экен. Синелс кылсаңыздар болот экен. Сим карта деле бул жактан алсаңыздар болот. Тинькофф, Билайн, ар кандай. Анан банковский карта дагы берет экен да. Азыр ушуларды алыш үчүн эмне документтерди берсек болот, канча мүнөттө бүтөт, толугураак видеонун жүрүшүндө баарын айтып беребиз. Сиздер лайктан басып, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Келсеңиздер ушул кыздар күтүп алат. Эртең мененки ондон кечки 8ге чейин иштейт экен. Сурачты. Здравствуйте. Для того, чтобы сделать госуслуги, биометрию, сим-карту, банковскую карту, перевод паспорта, нам нужен только паспорт и миграционная карта. Сколько минут займет вообще? Общий? 20 минут. 20 минут, да? Бул жерден Теле2, Мегафон, еще какой сим-карта? МТС. Так, Теле2, Мегафон, МТС, Билайн. Билайн, да? Ушуларды алып иштетсеңиздер болот. Бардык кагаздар ушул жерден бүтүр берет дегендей. Анан Аминаны ачуу үчүн ушул бардык услугалардан өтүш керек экен. Госуслуги болуш керек экен, биометрик карта, сим карта болуш керек экен. Биз ошол келгенибизге 10 күн болду. Сим картаны ушул жактан алдык. Барыңыздарды сунуштайбыз. Келем деген мекендеште ушул жөнөтүп койсоңуздар болот. Мына номер оставил. Будем вас ждать.